Депутаттар, урматтуу айым, протоколдук тапшырма берип койсоңуз, мына Тоң районунун Аксай, Эшберов айылдарында сел жүрдү. Ушул айылдарда ар дайым сел жүрөт, Алмазбек Акынжанович. Мейли бер жактагы Кызыл Тууда, аркы Карысай жактагы селдер мейли ал жол менен кетип калат экен. Бирок бул селдерчи Аксай айылынын өйдө жагынан, оң жагынан, сол жагынан, бардык жагынан кирип атат да. Эми ушул жерден МЧСке тапшырма берсеңиз, Алмазбек Акынжанович. Тапшырма берип барып комиссияны куруп, айылдагылар элдер айтып атат, зыңкыраган сонун машина менен келет. МЧСтин балдары байкуштар. Түшөт, түшкөндө техникасы жок, чака менен сууну ташып атат дейт. Кичине мындай жанакы немелер, шлангелери кичинекей дейт. Эми Кудайга шүгүр, бу да жок болчу, эми азыр ушуну да карап атабыз. Бир нерсе Алмазбек Акынжанович, азыр МЧС срочно неме түссүн, комиссия интернас менен барып туруп ошол айылдарды көрүп чыксынчы. Себеби уже айылдардан уже 3-4 жолу кайталанып атат. Протоколдук тапшырма берип койсоңуз бул боюнча, урматтуу айым. Андан кийинкиси Алмазбек Акынжанович, жер үлүшү деген чыгыптыр да. Пенсияга чыга албай атат биздин келиндер менен кыздарыбыз. Жер үлүшүң жок, пенсияга чыга албайсың дейт. Бул кандай? Азыр биз жер бере албайбыз да. Жер жок да бизде. Жер жок болсо, үлүшү жок болсо, кантип пенсияга чыгат? Айылдагы келин кесектин баары ушун пенсияга чыгарбай отурат, эмнеге? Жер үлүшүң жок эмиш. Ушу кантип болсун? Бул боюнча дагы мен азыр министрге суроо берейин дедим элем, кетип калды. Бул кандай карама-каршылык? Жер жок, жер үлүш бере албайбыз деп атабыз да, келин кесекти жер үлүшүң жок деп пенсияга чыгарбай атабыз. Бул жакшы болбойт. Ошон үчүн или өкмөт мыйзам алып келгиле, или биз мыйзам алып келели. Ушун позицияңарды белгилеп койсоңуздар. Айта турган нерсе. Экинчиси амнистия боюнча, жер амнистиясы боюнча. Айылдарда калып калды, Ташкоро, сарайлар, башка үйлөр. Президентибизден суранабыз, ушунун экинчи этабын баштайлы. Андан кийинкиси эң маанилүүсү, айылдагычы, айыл башчылары жөнүндө макам кайра алып келишибиз керек. Акылбек Үсөнбекович бюджеттен экономдойм деп атып, основной источник бийликтин булагын бир бутагы болгон айыл башчыларды жоготуп салган да. Клубтун башчысына, тиге буга берип коет экенсиңер, мурун 3 айылды бириктирип, азыр 1 айыл башчы кылып коюптсуңар. Айылдарда суга сууну ким карайт? Айылдарда чатакты ким карайт? Өкмөттүн айылдагы саясатын ким жүргүзөт? Айыл өкмөтүн кайдан жетишет? 10 айылга, 15 айылга. Айыл башчыларынын статусун кайра алып келип, муниципалдык кызматкер кылбасак, мамлекеттин өкмөттүн саясатын айылдарда жүргүзүлбөй калды уже. Айылдарда чатак тырбап атышат.